Устаз, биз канткенде оңолобуз, канткенде жакшы сүйлөгөндө үйрөнөбүз дейт. Аллах акбар. Биз өзү ойлонбойбуз да бул тууралуучу. Ошончон оңолбойбуз да. Ойлонсок гана жакшы болот эле. Биринчи ниет кылыш керек, дуа кылыш керек. Алладан жардам сурапчы. Биринчи ниет кылайлы. Я Алла, мен чын сүйлөйүн, туура сүйлөйүн, жумшак сүйлөйүн, жакшы сүйлөйүн, чырайлы сүйлөйүн. Сен разы болгондо, ахиретте кура тургандай сөздү сүйлөйүн деп. Ниет кылайлы. Анан Алладан сурайлы, я Алла, дуа кылыпчы, жардам берчи. Мен унутуп калам, эстетчи мага деп. Я, мен шашмамын, мен ушундаймын деп. Кемчилдигибизди айтып Алладан сурайлы. Алла Таала Кудай кааласа товфик берсечи. Тез эле оңолобуз. Бир биз ниетибиз дагы, дуабыз дагы, анан аракетибиз дагы болсун. Кудай кааласа. Туура айтасыз. Сөз оңолсо бүгүнкү күндө мындайда бизде бүгүн эң чоң проблема свет эмес. Суу эмес. Токтогулда суу азайып кетиптир, ана мына свет өчөт экен, өчпөйт экен. Эң чоң проблема биздин карызыбыз дагы эмес. Кытайга болгон, башкаларга болгон карыз. Эң чоң проблема биздин тилибиз. Biz сүйлөө маданиятын Куран хадистен, хотя ушул маданиятты Куран хадистен үйрөнөлүчү. Сурагандар келсинчи айтайлы бардык. Biz тилибизди тартмайынча, тилибизди жакшы иштетмейинчечи, береке, ийгилик, жакшылык болбойт. Береке, ийгилик, жакшылык, Алланын жардамы болбоюнча, биз мамлекеттин деңгээлинде жакшы күндөргө жете албайбыз, тасырлар. Ошон үчүн мыналар проблема, бул дүйнөбү кичинекей эле проблема. Ынтымак жерде ырыс бар дейбиз, Алланын жардамы бар дейбиз. Бардык маселелер бар, чечилиши оңой эле. Бирок качан биз бири-бирибизди кичине тил менен сүйлөп атканда этияттап сүйлөйлү, ойлонуп сүйлөйлү, туура сүйлөйлү, хотя бы туура сүйлөйлү. Азыр Аллах акбар. Бири-бирин жамандап, карикатура тияк бияк, бадышага чейин жетти. Туурабы? Эч бир саясатчы калган жок да, туурабы? Бул болбойт да. Арыз муунду айта турган өзүнүн жолу бар. Проблеманы чече турган өзүнүн жолу бар. Бирок азыркындай жалган менен, жала менен, абийирсиз сөздөр менен сөгүнүп, бул кандай деген маданиятсыздык. Бул менен эч качан чечилбейт, эч качан абийирде таппайсың, эч качан ортобузда ынтымак дагы жаралбайт, сый дагы болбойт ортобузда. Биз бири-бирибизди сыйлап алсак, башка эл сыйлабайт, билип кой. Биз бири-бирибизди сыйлаганды билбесек, башка эл бизди сыйлабайт. Биз биринчи бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөйлү. Кантип? Чайың, тамагың кереги жок мага, кийимиң кереги жок. Жылуу эле сүйлөчү, айнанайын. Сен кимсиң? Мен төрөп койдуң беле? Же мени чоңойтуп койдуң беле? Же мен сага карызмынбы? Же аласаң барбы? Не жала жабасың? Кичине Кудайдан коркойлу. Сенин бир нерсе талап кылган жок, жөн жакшы эле сүйлөй. Чогуу жүрбөсөң, чогуу көрбөсөң, бадышанын жанында жүргөндөй сүйлөйт да. Текшеге. Туурабы? Саясатчылар бар, башка адам да бардык, барып. Депутат деле алар бардык. Асмандан түшкөн жок да. Ошо кыргыз эли да. Биз өзүбүздүн баягы тарбиялуу маселелерден өзүбүздүн кемчилдигибизге өзүбүз өкүнүшүбүз керек. Өзүбүз ойлонушубуз керек ушугачы. Бирок тилди тартайлы, өзгөчө. Чоңдорго, улууларга, макулбу? Анан кийин иншалла мындай жетекчи бадышаларга болбойт таксырлар. Биз бири-бирибизди сыйласак, башка дагы андан мындай кылып таасирленет, ойлонот таксыр. Экөөң келешке урушуп жүрсөң, мындай бар да. Оорулганды либой орот. Жыгылганды либой тепкилейт. Биринчи биз бири-бирибизди кордогонбуз, анан келип башкалар бизди кордогон. Биринчи биз бири-бирибиздин мал мүлкүбүздү тартып алганбыз, анан башкалар келип биздин мал мүлкүбүздү тартып алган. Биз биринчи өзүбүздүн кыздарыбызды кордогонбуз, зына кылганбыз, анан башкалар келип бизди кордогон, зына кылган. Биз бири-бирибизди басмырлагандан кийин. Эки корозду урушуп койсоң, экөө тең талкаланып чарчап калды. Мына жактан келип, башка бир чертип экөөнү тең. Туурабы?
экөө тең күчтүү болуп турса кандай эле? Бизде чоң кемчилдик бар да. Биздин өзүбүздүн азаматтарыбызды кордоо артынан түшүп. Бул саясатка да тиешелүү, коомчулукка тиешелүү, баарына тиешелүү. Андай менен абийир таппайбыз, андай менен биз мамлекетти түптөп, бекемдеп, жок, андайга жете албайбыз аксалар. Ошон үчүн иншалла карап туруп сөздү да коомдошубуз керек, ынтымакты да бекемдеш керек.